Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Максат Усубалиев, экономика жана коммерция министрлигиндеги туризм департаментинин жетекчиси. Саламатсызбы. Рахмат сизге убакыт таап келгениңиз үчүн. Туризм азыр акыркы мезгилде аябай көңүл бурулуп атат. Бийлик тарабынан, эл тарабынан дагы, эл дагы көнүп калды баарына мындай баары эле туризм деп өзгөчө көлдөн башка жерлерде дагы кандай абал азыр? Мындай орусча айтканда нападъеме да? Туура айтасыз. Көп жылдан бери туризм деп айтып жүрөбүз, бирок 2-3 жыл, акыркы 2-3 жылдан бери өзгөчө көңүл бурулуп келатат. Анын да өзүнүн себептери да бар. Эми туризмди мамлекет тарабынан көңүл бурулганын айтсак, 2022 жылы биринчи жолу ушул туризмдик өнүктүрүүнү колдоо фонду ачылды. Белгилүү болгондой, капитализациясы 1 миллиард сом бөлүнүп берилди. Эми анын негизги максаты ушул инфратүзүмдү жакшыртуу, маркетингди уюштуруу жана башка милдеттер коюлган. Эми азыркы убакта өзүңүзгө маалым болгондой, туризм департаменти саясат менен, туризм жаатында саясат менен алек. Ал эми фонд же болбосо башка мамлекеттик органдар ушул саясатты ишке ашырып келүүдө. Эми өзүбүз деле байкап атабыз, дүйнөдө абдан көп өзгөрүүлөр болуп атат. Мамлекет тараптан бул өзгөрүүлөрдү туура биз колдонуп калалы деген эле ойда. Өзгөчө туристтик конъюнктура Орто Азияда, ушул Чыгыш Азияда болуп жатат да. Эми туристтердин дагы билим деңгээли, туризм боюнча билим деңгээли кыйла өсүп, кыйла жогорулап, анан алардын муктаждыктарына биз толугу менен жооп бере алгандай саясат жүргүзүп келе жатабыз да. Кышкы туризмге дагы көңүл бурулуп атат, жанагы Каракол жактагы жанагы лыжа тебе турган эмелер түзүлгөн атат. Эми кышкы, жайкы деп ушул деп бөлүнүп калыптыр. Бул эми ар сезонго жараша туристтик продуктыларыбыз бар деген сөз да. Бир четинен бул жакшы. Себеби Кыргызстан дагы ошо аба ырайы өтө уникалдуу деп айтсак болот. 4 мезгил бардыгы өзүндөй болуп, бул нерселер кээ бир өлкөлөрдө таптакыр жок да. Жай болсо кышы бою, 1 жыл бою кыш, анан 1 жыл бою жай деген эме. Же болбосо өтө татаал амплитуда болуп, кыштан жайга, жайдан кышка болуп аткан өлкөлөр да бар. Бул албетте биздин атаандыктык жагыбыз. Эми кышкы туризмге өзгөчө көңүл бурулуп, Кыргызстандын жергесинде жыл бою иштей турган туристтик комплекстерди куруу долбоорлору азыр сунушталууда. Эң көп азыр айтылып жүрөт Байтик Mountain Resort деп, бул Бишкек шаарынан алыс эмес болуп иштеп аткан туристтик тоо лыжа базаларын бириктирип, мейманкаларды куруп, ал жерге атайын ушул оюн зоок индустриясын уюштуруп, кластердик подход менен ушул жерди уюштуралы деген эле ой, жакшы ой. Азыркы менин билишимче тиешелүү мастер план иштелип чыгып, инвесторлор тартуу маселеси турат. Эми азыр дагы көптөн бери сүйлөшүүлөр жүрүп, 3 чокуу долбоору каралган Ысык көл тарапта. Буга мастер план бүтүп, ошол мен жогоруда айтып кеткен туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду тарабынан эң биринчи изилдөө маселелери жүргүзүлгөн да. Чалгындоо маселелери, ушу жер боюнча, анан климаттык шарттар боюнча. Анан эл аралык эксперттердин айтуусу боюнча Кыргызстанда ушул кардын структурасы лыжа тепкенге өтө ыңгайлуу экен. Анан 4-5
ай бою кар жатат. Бул натуралдык түрдө түшкөн кар. Анан жөнөкөй жалпак тил менен айтканда бизде ушул карды ак доолар деп айтышат экен да. Анан дагы бир ушул тоо лыжасына арналган долбоор бул Каркыра жакта дагы каралып жатат. Азыр жалгондо үзүлдүү жумуштары жүргүзүлүүдө. Жана үч чокуу дегениңиз Күршөбөл деп аталды го, Ооба. Кыргыз Күршөбөлбү, кандай аты? Ооба, Кыргыз Күршөбөл деп мамлекеттик ишкана ачылды. Ал Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалары алдында атайын уюм жаңы эле баштады. Эми сырттан келип жасалып кеткен мастер планды мындан ары дагы өнүктүрөт да бул мамлекеттик ишкана. Ички бизде жүрө турган жумуштар жүргүзүлөт. Бул абдан көп маселелер караган уюм болот. Себеби жерди трансформациялоо маселелери ар кандай бул тоо токой жергеси атайын зоналарда алардын трансформациялоосу, андан башка ушул энергетикага байланышкан маселелер, ушундай бүт мындай уюштуруу маселелерин карай турган уюм да. Мамлекеттик ишкана, туурабы? Туура. Күршөбөл деген. Туура. Ал жерде жеке менчик дагы көп. Тиги Каракол жактагы жанагы Каприз эмне дегендер бар. Алар менен кандай кызматташуу болот? Эми бул өзүңүзгө маалым болгондой, Каракол шаарында азыр эл аралык аэропорттун реконструкциясы жүрүп жатат. Мындан бир 10 жылдан ашып калды. Өзүм мен экономикада иштечимин ошондо. Биз ал аэропортко эл аралык деген статус койдук. Андан кийин ушул Тамчыда болгон аэропортко эл аралык статус берилди. Алып карасак, Ысык көл жергесине эми басымдуу туристтердин басымдуу саны жай айларында келишет. Бирок бул резорттон башка Ысык көлдө долгон токой туристтик дарамет бар да. Ар кандай тур продуктылар бар. Ошонун баарын иштетиш керек деп ой болуп атат да. Туура потенциалын ачып, ошону пайдаланып калуу. Анан ошол эле учурда экологиялык абалды дагы эске алыш керек да. Анан могу иштеп турган база менен кандай иштешет? Албетте иштешет. Бул толугу менен эле Ысык көл дестинациясы деп коелу. Направление же болбосо бир тарап деп коелу. Ошону өнүктүрүү максатында. Бул жеке эле үч чокуу же жеке эле бир өзүнчө болгон турпродукт эмес да. Баардыгы ушул бир якорный деп коелу, мейли. Якорный долбоор менен биз баардык ушул регион боюнча түрткү беребиз да. Ушундай ой болуп атат. Караколдон башка да кайсы жерлерде ошол сыяктуу жазса болот да. Жалаң эле көлдө эмес. Туура. Айтып кеттим, бир ушул Байтик Mountain Resort бул жөн гана тоо лыжа эмес. Бул жыл бою иштей турган оюн зоок менен иштечү чоң комплекс. Ичинде аквапарк менен жай кышы келе турган родель бандар дагы курулат. Эми жөнөкөй тил менен айтсак, 1 миллиондон ашык калк Бишкектеги жайындабы, кышында, күзүндөгү эс алууга акысы бар да. Андан башка 3 эле саат менен биз Алматыга жетип барабыз. А жерде эми 2 миллион деп санап атышат. Ушунун баарын маркетингдик изилдөөлөр албетте жүргөн. Алдын ала баардыгын карап көргөн да, бул атайын топ иштеп чыгып, анан ушундай демилгелерди беришкен. Башка жерлерде деп суроо болду. Ооба, азыркы учурда Жалал Абад облусундагы Чаткал жак караштырылууда. Себеби маалым болгондой, Талас Ташкент жолу курулганы жатат. Ошол жерде аябагандай жакшы шарттар бар. Анан биз 2 жыл мурда эми жыл сайын эле Ташкентке барып турабыз. Өзүнчө бир эл аралык көргөзмө бар да. Ошонун алкагында
Өзбекстандын жаңы салынган курорт Амир Сойуна барып келдик. Иш сапары менен барып, 2 жылда салынган тоо лыжа базасы экен. 2 жылдын ичинде. 2 жылдын ичинде. 3 жыл, 2 жылда, 2 жыл ушул куруу иштери жүрүптүр. Ага чейин эми албетте алар бүтүн даярдоо иштерин жүргүзүшкөн. Курган бир жакшы дүйнөлүк лидер компания экен. Аны уюштуруп иштеткен дагы баштап берген ошондой компания экен, оператор. Аны көрүп келгенден кийин биз дагы өзүбүздүн мамлекеттик органдардын десантын деп коелу. Ошо жака барып, тажрыйба алмашуу максатында жиберип көрүшкөн да. Эми Чаткалдын ошол мамлекеттик чек ара жакын жеринде ушундай ыңгайлуу жерлер бар экен деп азыр изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Ушундай пландарыбыз бар. Жакшы. Жанагы Куршевелди мисалы үчүн Кыргызстан өзгөчө мен курабы же жана чет өлкөлүк сиз жана Өзбекстан жөнүндө айткан сыяктуу бирөө келип куруп берип, анан кийин башкарып, анан жанагы темир жол ушун тездеп атпайбы? Куруп берип, анча-мынча башкарып, анан актагандан кийин алар кетип, баары Кыргызстанга калат дегендей. Эми башындагы жасалган иштер баардыгы ушул мен айтып кеткен туризмди колдоо өнүктүрүү фондунан каржыланган. Андан кийин башкы биринчи этабын баштоо үчүн өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен азыр мамлекеттик бюджеттин эсебинен каралып атат да, баштоо. Ал эми баарын пландаштырып коюлгандан кийин эми лоттор менен ар кандай жерлер дүйнөдө болгон мейманкана цепочкаларына дагы сунушталат да. Эми биз өзүбүздүн мындай көз карашыбызды айтып, бул жерге 3 жылдыздуу, бул жерге 4 жылдыздуу, бул жерге атайын эл аралык стандартка шайкеш келген ресторан курулуш керек деген оюбузду айтып, планировкасын берип, ошондон кийин биз инвесторлор менен иштешебиз. Албетте ички инвесторлорго приоритет берилмекчи. Эми сырттан келе турган болсо, албетте аларга атайын өзүнчө шарттар дагы түзүлүшү каралууда. Эми шарттар деп айтабыз, негизинен мен билишимче азыр кээ бир инвесторлорго салыгынан бошотуу, кошумча салык наркынан бошотуу же болбосо негизги фонддорду сырттан алып келгенде аны дагы бошотуу же болбосо бир налоговый каникул берүү маселеси дагы. Ушундай эми ыңгайлаштырып биз аны албетте карашсак болот да. Канча жылда бүтөт жанагы Куршевел? Куршевел эми ал мен билишимче чоң 3 этабы бар. Эң акыркысы 29-жыл мененби ушундай да. Эми иш башталды буюрса. Башталды. Биз абдан оптимисттик көз караштабыз. Буга өзү спрос бар. Ошол эле учурда азыркы учурда билесиз, бул эл аралык жол дагы салынып атат. Түп келген жолу. Ошол жерде мамлекеттик чек ара бир 5-10 жыл мурда ал сезон менен эле анан белгилүү эле убакытта иштечи. Аны биз азыр жыл бою иштешпесе дагы эми жай кышы эмес, жай кышы иштегендей кылып демелгелейбиз. Иштөө убактысын дагы узартабыз. Ал жердеги инфратүзүмдү жакшыртабыз. Ошо менен ал жерден Алматыга барыш Бишкекке караганда кыска болуп атпайбы, көл тарап жагы. Ошол пландар ушундай. Эми баштап эми биздин Кыргызстанда элдер жумуш башталгандан кийин аны дагы улап кетишет го. Ушундай эң негизгиси бул эң кыйыны баштоо да. Баштагандан кийин от алып эмне кылыш керек экени көрүнүп турат. Каякка от алып кетсе эле ошол аны
жергиликтүү калк дагы байкайт. Азыр чынында алып келсек, тиги алып карасак, Кара Колтоо лыжа базасы өтө сезон убагында чоң мындай кезекке туруп калып атышат. Же болбосо Шымбулак деп Казакстандын базасын алып карасак, ушул кышкы мезгилде час пикте ушул аларда дагы абдан чоң кезек болуп калып атат да. Эми бул спрос бар учурда аны акырын салып алышыбыз керек да. Анан мындай георегионалдык жактан карасак, 3-4 сааттык учак менен жүрүү радиусту карасак, бир канча миллиондогон калк болуп атат да. Ушундай нерселерди дагы биз көңүл бурдук да. Уюштуруп келип турсун деп, ал аны дагы өлкөлөрдөн, региондордон. Эми жана авиакаттан боюнча айтып кеттим. Караколдагы аэропорт ушул орто магистралдык самолетторду дагы кабыл алгандай шартын азыр түзүп атышат да. Эми Бишкекке эле келип же Ошко эле келип кеткен эми бул дагы жакшы албетте. Бирок акыркы жылы мына карасак, Тамчыдагы аэропортко биз чартерден, Ташкент, Бишкек чартерден регулярдуу рейске өтүп атабыз. Алматы Тамчыдан дагы, Алматы-Тамчы дагы жүрүп атат. Азыркы учурда Fly Ars'тан ушул лоукостерде ошо менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, буюрса Астана Тамчынын дагы караштырып атабыз. Новосибирск Тамчы учуп атат азыр. Екатеринбург Тамчы ушундай чартерлерди дагы уюштурабыз. Эми негизинен бул регионалдык өнүктүрүүгө өзүнүн өбөлгөсүн түзүп атат. Ошо аэропорттун бар болуп турганычы. Мына Байтик айылынын үстүндө болот го, жанагы эс алуу деген. А жанагы ЗИЛ, Төрт камин дегендер кошулабы ага, же алар өзүнчө калабы? Эми мен деталдуу түрдө калп айта албайын, бирок биздин ой боюнча ошол жерде болгон туристтик базалардын баардыгын эле жол менен же болбосо фуникулер менен баарын болбосо же көбүнчөсүн бириктирген мындай өзүнчө кластер болуп калышы жакшы да. Себеби бул эми кардар өзү тандап алат да. Чөнтөгүнө жараша, сервиске жараша бул ушул болгон субъектилердин атааныштыкка алып келет да. Эми биз ойлойбуз, ушу рынок менен өзү эле баалары түздөлүп калат. Кандай сервиси жакшы болсо, каяка тартса. Азыркы учурда ошол жерде болгон жер тилкелерин кароо маселеси турат. Кайсылары ылайыктуу болсо, аны же болбосо башка ушул эквиваленттик жер тилкелерин алмашуу маселеси, же болбосо ушул рынок баасына жараша мамлекет тарабынан сатып алуу маселелери карап алат да. Ал эми баардыгы индивидуалдуу түрдө. Негизинен эле эми бул чоң сөз болуп атат кластер, бирок бүткүл туристтик дүйнөлүк уюмдун айтымына карасак, бир турист 10го жакын жумушчу орундарын берет экен, бир эле турист. Эми биз баардыгыбыз түшүнүшүбүз керек, бул мультипликативдик эффекти абдан жогору болуп атат туризмдин. Биздин көз карандысыз баалоо боюнча ар бир турист $60 $100 чейин суткасына, чет элден келген турист суткасына калтырып жатат да. Бул жакшы эле көрсөткүч. Эми кээ бирлер биз арзан туристтерди алып келип атабыз, бизге кымбат туристтер керек деген сөздөр болуп атат, ооба. Эми аны кылыш үчүн биз чет элде өзүбүздүн туристтик дараметибизди сөзсүз түрдө маркетинг кылып жылдырышыбыз керек. Мисалы алсак, дүйнө боюнча ошол орточо чеги жогору болгон турист бул Япониядан келген
туристтер экен да. Биз чоң иш сапар менен барып, делегация менен барып келдик аяка. Кышында, жазында, күзүндө боло турган көргөзмөгө дагы катышабыз буюрса. Эми ошол импульс былтыр биздин өлкө башчыбыз барып келгенден кийин биз атайын топ уюштуруп, иш чара план бекитип, Жапон тарап менен мындай консультацияларды жүргүзүп атабыз да. Негизинен биринчи эле айтканы бул түз рейс дейт. Же болбосо рейс болсо дагы ал жогорку сапатта болуш керек. Анан бул жерге чалгындоо иштерине, чалгындоо деп айта берейин эми. Алардын өздөрүнүн туристтик компаниялары келип, баардык болгон мейманкаларды карап чыгышат, кандай тамак берилип атат, кайсы дааратканага токтоп атышат. Ушинтип келип, туристтик путевканы түзгөн баардык объектилерди өздөрү келип карап кетишет да. Эмки жылы ушул Жапон тараптан куралган топту дагы биз өзүбүз кабыл алып, болгон, эми муну жашырбаш керек да. Болгон абалды көрсөтүшүбүз керек. Кандай биз сервисти көрсөтө алабыз деген. Алардын ушул деги эле Азиянын, ушу Юго-Восточный Азиянын, Азиатско-Тихоокеанский регионунун карашы, көз карашы боюнча Кыргызстан ушул Орто Азиядагы бир өлкөлөрдүн бири катары бир дестинация деп карап атышат да. Коңшу өлкөлөрүбүз Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан деп. Анан комбинированный тур кылып, ушинтип эле сатышат экен алар. Бир өлкөдө 2-3 күн, экинчи өлкөдө дагы 3 күн ушундай. Бир багыт. Бир багыт деп, дестинация деген бул бир жер да, жер деп коелду. Анан ушуну биз эске алып, былтыркы жылы ушул 5 Орто Азия өлкөлөрү бир стенд алып, көргөзмөгө катышып келдик. Өзүнчө презентациясы менен башка тажрыйбаны карап көрсөк, түрк туугандарыбыз ушул Япония тарапты өзүнө тартыш үчүн Токио Стамбул рейсин ачып, бирок Японияда болгон бүт ички авиакаттамын каржылап беришкен да. Мисалы Осакадан Токиого чейин же Киотодон Токиого чейин же Нигатадан Токиого чейин болгон бүт чыгымдарын Түрктөр көтөрүп, түрк тарап каржылаган да. Ушул рейсти ачабыз депчи. Анан биринчилерден болуп бортто булар ашпошчуну коюшкан. Ушул фреш тамак, мындай жаңы тамак ушактан жазалаат депчи. Ушул рейсти ушунчалык прокачка кылышкан да. Себеби алар билишкен, булардын орто чеги абдан жогору. Булар резорт эмес, Таиландга окшоп же болбосо Анталияга окшогон жерлерге барышпайт. Булар жөн гана маданий, тарыхый объектилер менен байланышкан туризмге кызыгышат. Бул өзүнчө сегмент, VIP сегмент же болбосо. Эми аң сезими да күчтүү да, алар билишет эмнени көрүштү, аябай маданияттуу, өзүн аябай таза кармашат. Ушундай да. Ушундай шарттарга биз эми азырынча жооп бере албайбыз, андайды кыла албайбыз, бирок колдон келишинче биз бирок өзүбүздүн мындай преимуществобуз да бар да. Биздин жаратылышыбыз өзгөчө, тоолорубуз өзгөчө. Ушуга басым кылышыбыз керек да. Маданиятыбыз өзгөчө. Анан ушул трендтерди караштырып көрсөк, туристтер көбүнесе чоң 4-5 жылдыздуу мейманкалардан чарчап деле калышыптыр. Монголиянын тажрыйбасын карап көрдүк. Алар жаңы сөз айтып атышат, глэмпинг деп. Гламурный кемпинг деген сөз экен. Эми биз мурдакыдай эле көмүз, бул кемпинг депчи, кемпинг. Бирок кемпинг бирос башкача. Бул альтернативдүү жайгаштыруу орундар да. Жөн өз машина менен барып, бир жерге жатып алып, чатыр коюп. Бул кичине башкача сөз болуп атат да, термин. Глэмпинг деген өзү эми мейли кемпинг болсун. Боз үйбү же чатырбы эмне, бирок өзүнүн ушу условиясы менен да. Анан 2 жыл мурда ушу мен фонддо иштеп жүргөн учурда биз 2-3 долбоорду карап, ошолорду
колдоо көрсөттүк да. Азыр көлдүн түштүк тарабында Сказка деген жердин жанында, каньондун жанында Royal Gate деп ачылган. Эми айта берейин эми аттарын. Бир 10 чакты боз үй куруп, ичиндеги баардыгы жасалып алынган, баардык шарттары бар, түзүлгөн. Бир. Экинчиси бул чоң кеминин жергесинде Ала Куш деген объект ачылды. Быйыл эле 1-2 ай эле болду. Ушундай нерселерге абдан кызыгуу чоң болуп атат да. Өткөндө эле Нарын жергесине барып келдим. Кире беришинде Кыргыз Шырдагы фестивалы болуп өттү. Ушундай эле так ушундай лагердин ичинде болду да. Эми орточо баасы арзан эмес. Шарттары бар. Анан локациясы да абдан жакшы болуп атат да. Ушундайларга чет элден туристтер абдан кызыгып атышат. Бул бир. Анан өзүбүздүн ички туристтерибиздин дагы туризмде болгон билими дагы жогорулап, жөн гана мындай арзан жерден эле түнөп кетем деген ой жок болуп калды. Ушул мени абдан кубандырат. Элдер өз өлкөсүнүн ичинде саякаттап баштап калышты да. Анан саякаттаганда дагы өздөрүнүн муктаждыгын так айтып, төлөнүп жаткан ошо сервисине дагы эгер ал туура дал келбесе өздөрүнүн ойлорун айтып, эми бул абдан жакшы көрүнүш. Анан былтырдан баштап бул 2 жыл болуп калды. Жаңыдан биз маалыматтык навигацияны коюп атабыз. Көптөн бери элдер нааразы болчу. Бул өзүнчө саякаттаган туристтерге арналган маалыматтык навигация. Анан маалыматтык знактар да. Биринчи бул дестинацияга же туристтик объектке болгон карта кыскача. Анан ал жерге келгенде, мисалы Аксай каньонго келгенде же Сказка каньонуна келгенде, ошол жерде өзүнчө картасы менен белгиленген канча деңиз деңгээлинен канча бийиктикте, анан канча убакытта жете аласыз. Ушу жөө басып жүргөн туристтерге ылайыкташкан нерседе экологиялык тропалар да. Эми дүйнөлүк стандартка жооп бериш өтө татаал, бирок биз ошол багытта азыр жүрүп атабыз да. Эми 2 жылдан бери көп угулуп атат. Туристтик шаттл бустар жүрүп башташты. Аэропорттон Бишкекке же Бишкектен Караколго, Бишкектен Аларчага. Бул дагы башында социалдык проект деп аталган. Ушул мамлекеттик жеке өнөктүштүк принциптери менен иштейт бул. Эми көп жылдан бери мындай сервис ачыгын айтыш керек жок болчу. Себеби сиз мобилдик тиркеме менен өзүңүздүн билетиңизди сатып алсаңыз болот. Бул гарантия, кепилдиги бар. Орнуңуз кепилдиги бар. Кондиционер менен, интернети менен ушул автобустарчы. Убактыбыз аяктап баратат. 1 мүнөттө калды. Абдан жакшы чындап келгенде. Жанагылардын баарын жогорку деңгээлге көтөрүлө баштады десек болот, туризм. Эми англисче step by step, кадам шилтеп акырындан келатабыз. Эми мен биздин мамлекеттик ушул жергиликтүү органдарды дагы чакырып кетет элем. Ушулдай көп нерсе ошолордон зависит этет да. Түшүнүү менен анан кабыл алыш керек. Анан өздөрүнүн демилгелери болсо аларды жактап, сунуштап туруш керек. Анан туристтик бизнесте иштеген жеке ишкерлерге дагы биз шарт түзүп беришибиз керек. Жөн гана мамлекеттин кызыкчылыгын карабай, ошондой эле туристтердин кызыкчылыктарын дагы караш керек. Ушул 3 тараптан консенсус болсо, биз ийгиликке жетебиз деген ойдобуз. Рахмат чоң. Сизге рахмат. Рахмат. Бизде конокто Максат Усбалиев болду. Экономика жана коммерция министрлигиндеги туризм департаментинин директору. Рахмат сизге. Рахмат. Саламаттыңыздар.